кадрларды максаттуу даярдоо институту мугалимдердин күнүнө карата уюштурган бүгүнкү салтанаттуу кечебизге куш келипсиздер. Алдыңыздарга ошол Искендер Сабиров атындагы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун директору, педагог илимдеринин доктору, профессор Сулайман Орахат токтогулду чакырабыз. Урматтуу студенттер, бүгүн биз үчүн чоң байрам, бүгүн биздин көчөдө байрам, бүгүн мугалимдердин көчөсүндө байрам. Баарыңыздарды байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анда эмесе куттуктоо сөздү жалпы мугалимдерди, педагогдук кесипти аркалап келаткан асыл инсандарды куттуктоо үчүн алгачкы сөз Жусуп Баласагов атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Абдурахманов Төлөбек Абыловичке Birinci özellikle şu büyük işler oluşturulan İskender Esenli'nin atımlarına cemaatından çekilçilerine çok karşılıklıdır. Etkisinden aldan aralık bildiren çok aralıklı vakti gözü başka işte kaç istihayla görüşüp yakaladığı için көп іс-шараларға араласып, арайды ескеріп, арайды біз қандай ескеріп, қандай сыйлар Başka resimlerde de dersim var. Mesela başta olursa, Hristiyan olsa eğitimcilerin çekilişi dağılımda olur. Yaylı olsun başka bir kanıtçılık ortalasında koşulur var. Kariyeri var, düşünün var, narisiz var, işin var, Mülketler başlarıyla, o sebepte Çin'in ki ülkede başlarıyla pedagoglar akademinin uşak savaşı bazıları Çin Üniversitesi'nin tarihi NASA hatta çoğu götürdü. Anlamını bize karşı bazı yıllarda pedagoglarla karşı bağlanmaya, karşı iskanmaya diyebiliriz ama akademide çoğu özgürlüğü oldu. Pedagogikada ülkece mani belirledi. Buyursa buna bizim pedagogika vakfına ağlap üstünde otur, bozardığı bilgilerle istatistikler verilmeler vardı gibi. Pedagogların kadıbak gözük yaşıyorsu olmamışlar verildi. Annemin İspanya'da burada işleyenlerin cümlesinden hoşumuz. Ağustos ayında İnstitüt'ün kollegiasında Kırgız Respublikası'nın Kızıldık Bölümünün müdürabası akıl söndürgüç Adnan Hoca'nın mesleğini ayıttı. Uşuğa çeyin, içinde ayıtkanlar da Moğol'un aldı, kimlerimizde Moğol'un aldı. Uşuğa çeyin, Zoğal Kokutay'da bu alimlerin ayrılı başkanı oldu. Öteki bir yapıya ayakta bulursa şu yüzden karşılık verirse. Karşılığı da müstebinde de bütün takımda bizde memleketlik ücretlerin aynı zamanda devam eden prosesi muhalefet edilir. Hoşunda da alan bütün
көбейтіп қойса жақсы болады деп ойлаймын. Бұйырса ал жағынан сенсілердің қолдауы болса, Шахтердан баштап, деп айтқанымыз, Шахтердан баштап, Матайда есептен қолдауы, қазір бухгалтерияның барын есептеп, санат яқияның барын жетіп отыр. Кішкене ойындар ашылып, жақсы университетке жақсы кетіп, анамыздың өте ақылдарының балалары жүріп, жақсы тәрбиелеп, жақсы оқытып, жақсы өмір сүріп. Бұған келесі істер дарын ол мейрамдармен маман болуға, денсаулықта болуға, үйренгенде жақсы тіршілік болсын, университетте тіршілік болсын. Сен баршылықта тіршілік болса, башқа ештеңе қалмайды, төртінші керек болады. Анан кейін сен ақша кетіп тұрса, башқа бөле болсын, тіршілік болып тұрса, анан болсын, үшіндегі қалады, үшіндегі университетте тіршілік болсын, баршылық болсын, анан сен ішіңе үшін жақсы шарт болып тұрады. Рахмат, дәрдал болуыңызға. Kırgız'da son söz var. Öz birliğindeki altı gözge жылы көрінеді. Шұлағайымыздың талым тәрбиесін алып студент болғанымыз Урматтуу Усат Алаканыч агай жанагы барлық жалпы кескечтерде бүгүнкү майрамды чындыктап куттайм. Анда башканы коюп Манасты айтты. Кайра элебиз Канекейдин жомогунан айтып берейин кыскача. Канекей элебиз Манас атабыздын көз өткөндө Karından çıkan Semetey'in geleceğini keng oylop, Telegeyin keng oylop, inisi Ismail'a 12 yaşka tolunga çeyin tırkıp beri ılımın kılıp berip çıgıgın. Şul Semetey 12'ge toldu. Bilgenge akıllı jetik adamga Manasın aşın bereyin. Akıllı çaval, közler adamga Semetey'in toyu dep Semetey'in toyun beredi. Oşonda gelgen devden beri ukkan Kanekeyinemiz 60 asıl taytorun töylörün çağ bölüyün. Çıkıp kalsa taytoru şu turgan bukarga Baygesin kamçıga çenip tegiz bölüğünde çıkmaya kalsa taytoru. Men oşondan ajaldaganim mümkün oy. Hep oşunda varanım enen kanı tey. Gönlüm caman bölüp, gönlüm yaşı tölüp. Karagat karangül, tamçı boyu yaş getip. Bölmesin bu karangül. Bölür yaş getip, kuşu gezde karasan, dağda yegen karan kuş, kayrılar kuştan dağlardan, korkup duradır, uşaklarından çıkanı balar. Hay karanlı dünyayı boğdu, hatta alsa taytoru, hatta yetkin catkan elindin, dünyayı boğdu, hoşu gezde gönlüm yaşı gönlüm Karanatta gayran göz Kamçı boyu taş getip Ölümüsün bu gayran göz Bölüm taş getip Gayran muannas bölümünde Hatadan kalmaz hanginde Halkı görme şiircilik kor Şonda arrasan Hatay görmay altaran Dişe kamçıla çenlik bölümünde Bendim çiğnin büyüğüne Bekle dindik düğüne Çınırım alıp turkura bak Burçumuzun durdu de Boşunda cengeke atlardı bana karap turdu
gelgende yapay altırmış katol bule bu şoğun yıldan var 60 asli bol bule bu yerinde bol bule yurtuz alıp bakmasa noşonda taytı bu yedi atatcan var görünmende görünüp görünmezse görünman yapay Müslümanda görünüp toy bol çukta onuraya turşukta hoşunda gelince tatlı şeyler kimine 60 kanatlı sonunda hoşunda ağırlar diye bağıran kuş hayvan kuşkan tavladan büyüğünü yetimde parla çıkta valladan noşonda mendeki çıkırın imeri şımdan göz verip kulağına alma türlünü bulbul göz verip noşonda arasan saradırla buçukta sarma dolu çukta yedi catta canı var otuz buda sonunda duyan evin balağa gözürünü koşu parayı kırılman görünür oğlum kuvatını 12 çoğu cetenler noşonda arasan ondan da tutarını 12 çoğu cetenler aslan benim cirindin tüyüsünü bitkünde ayın benim günümün tüyüsünü bitkünde Ulanın yesine çekilden atıyor oğlum ağlar bugün osmanlı soruyor noşonda bileci bıyacağını arasan noşonda arasan uğramışsın iyice uğraşsın aklını karantısanın rakı ırızlarda kıranlar apakların kuvağı başamadan malı cidbeyin badan kuydu çuvağa baştan dişini bugün müheykenin aklını osmanlı soruyor bıyacağını arasan bugün sene bozma tuzsuzunu çılık bozma bu hayatın içinde bu hayatın bilgi var taşkının bilgi var noşonda bileci tarihine güzel var tarihine güzel var tarihine var tarihine güzel var noşonda kesilir osmanlı soruyor чеберчилигинен жалпы элибизге жарык тийип келген жалпы ага эжелерди сыйлоо азырынан баштайлы. Анда сөз Сайман Рахат Токтогулунда сиздер аласыз. Урматтуу кадырлуу мугалимдер, кесиптештер, аяктуу студенттер, эже-агайлар, бүгүн биз үчүн абдан жолдоштонуп аткан абдан бир кубанычтуу байрам деп айтсак жаңылбайбыз. Ушул байрамга биздин Улуттук университеттин ректору Төлөбек Абылович дагы
биздин институттагы эң мыкты деген эмгеги менен таанылып келаткан мыкты окутуучуларыбызды сыйлоо үчүн өзүнүн атайын сыйлыктары бар. Ошондуктан Төлөй Габыловичти дагы бир жолу бул жака чакырып алсак көрө болот го деп ойлойбуз. Көп жылдык өзүрдүү эмгеги, билим берүү тармагына кошкон салымы, келечектеги адистерди тарбиялоодогу жетишкендиктери жана 5 октябрь мугалимдер күнүнө карата Кулманбетова Нина Канжыргалбековна ректордун ардак грамотасы менен сыйланат. Ага окутуучусу Исмаилова Сусар Салбековна сыйланат. Бүгүн биздин институтта өзгөчө окуя, сизге ошол окуянын алдында өзүңүзгө жалпы окумуштуулар кеңешине, Улуттук университеттин жетекчилигине терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Анткени быйыл 1 апрелден тартып биздин педагогикалык факультетибиз кайрадан педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтуна айланышына сиздердин өзүңүздөрдүн өзгөчө салымыңыздар бар. Анан биздин институттун түптөөчүсү, негиздөөчүсү, биздин институттун ушул максаттуу педагогикалык кадрларды даярдоодогу эң биздин алдыда турган авангард агайыбыз, ушул институттун башатында турган инсан Исамидинов Искендер Чоңмуруновичтин жаркын элесин сыйлап, ушул адамдын ысымын биздин институтка айгарып бергениңиздерге биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына ошол агайдын көз өтүп кетсе дагы экинчи өмүрү башталды. Биздин институт сыйлыктануу менен ушул адамдын, ушул инсандын педагогика илиминдеги өзүнүн өзгөчө орду бар инсандын ысымын сыйлыктануу менен алып жүрөбүз. Бүгүн үй бүлөсү Бактыгүл эже Нурлан Айнура уулу кызы дагы келип биздин иш-чарага катышып отурат. Сиздерге да терең ыраазычылык. Анан Төлөй Габылович бүгүн биздин институттагы ушул башынан баштап агай менен иштешип калган, агайды көргөн, билген, ушул институттун түптөлүүсүндө өздөрүнүн салымын кошкон, анын өнүгүшүнө дагы бүгүнкү күнгө чейин салымын кошуп келаткан инсандар бар. 7-nin biri Кыдыр дегендей биз бүгүн 7 окутуучуну, 7 биздин кызматкерди тандап алып, Бактыгүл эже менен Нурлан Айнура мынакей келип, Исамидинов агайыбыз, Искендер агайыбыздын үй бүлөсү келип, Исамидинов атындагы стипендияны биринчи жолу негиздеп, мына бүгүн сиздин өзүңүздүн тапшырууңуз менен, эженин тапшыруусу менен, Нурландын тапшыруусу менен мына ошол сыйлыгыбызды тапшырып алсак деп турабыз. 7 мугалимге бүгүн эң мыкты деген биздин сыймыктуу кесиптештерибизге 5000 сомдон ар бир мугалимге сыйлык тапшырылат. Окутуучулар, мугалимдер, студенттер, бүгүнкү кесиптик байрамыңыздар менен куттуктайм. Мен сүйлөрдүн астында эмнени сүйлөсөм, эмне жөнүндө айтсам деп толгонуп отурдум да. Анан Искендер жокту, мен былтыркыда мындай учурда сүйлөйм деп эч качан ойлогом. Бирок сиздер бар эмессиздер, коптуу университет бар, Искендердин көргөн билгендер бар. Ошон үчүн Искендер биздин дайыма арабызда деп ойлойм. Ошол учурда дагы бүгүнкү салтанатта дагы биздин арабызда анткени анын ысымы аталат. Ошон үчүн сиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, үй бүлөбүздүн атынан. Мындан ары ошол мугалимдер күнүндө мугалимдерге, студенттер күнүндө студенттерге бир аз стипендия берсек деп кайрат менен сүйлөшүп чечтик элек. Ошону менен таалап коюңуздар. Анан кийин дагы бир нерсе,
болсо биз ар дайым кубанып турабыз. Анткени Искендердин көзү барда дагы университет менен жашаганбыз, азыр дагы ушу университет менен жашап турабыз да. Анан ушул жакшынакай ийгиликтер болуп атат. Жакында эле президенттин колунан бир топ окумуштуулар жакшынакай сыйлыктар алышты. Биз аларга дагы улуу кубанычта болдук. Анан эң негизгиси быйылкы жылда дагы жаңы жылдан кийин Рахат кызыбыз биздин Искендер өлкөбүздүн балдарыбызды кандай көрсөк, Рахат биздин ошол кыздарыбыздай болчу. Ошол ийгилиги өзүнүн ийгилигин болду. Докторлук диссертацияңды коргоп, бекиди. Биз ошол зор кубанычтабыз. Ошон үчүн ишиң ийгиликтүү болсун, мындан ары дагы жакшылыктан болсун. Ол ушундай сен өзүңдүн эмгегиң менен, өзүңдүн жакшынакай ишиң менен ийгилигиң мындан ары да үйрөлүп бакытты алайды каалайбыз. Аман эсен жүрөңүз. Ушундай ийгиликтерди өзүнөн өзү деле калган жок. Табылтпаган эмгеги, өзүнүн эмгеги менен келди, бирок ошондо дагы ошол ийгиликке жеткерген эжекебиз Нургүл эже отурат. Нургүл эжекени дагы бүгүнкү майрам менен куттуктап, биздин бир аз белегибизди алып коюш Нургүл эже, сиздин дагы биздин байкебиз дагы чоң сыйлыкка ээ болду. Президенттин колунан алып, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Дагы жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетише беребиз. Чоң рахмат. Кайсы жети мугалим ушул сыйлыкка Исабитдинов атындагы уюштурулган, негизделген эң биринчи биздин институтубуздун тарыхында аты жазылып калган инсандар ким болду экен деген кызыгуу болуп атса керек. Анда эмесе баштай берелик. Биздин институтта биринчи күндөн тартып, ачылган күндөн тартып иштеп келаткан эжебиз бар. Бул педагогика илимдеринин кандидаты, доцент, мектепке чейинки жана мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасынын доценти Кулуева Сейдана Сатаровна. Исабитдинов атындагы стипендия биздин институттун башынан баштап түптөлгөндөн бери иштеп келаткан эжебиз, сыймыктуу эжебиз, зам декан болуп иштеген, бизде окуу методикалык комиссиянын төрайымы болуп иштеген, бүгүн да сыймыктуу эжебиз, ага окутуучу, филологиялык билим берүү кафедрасынын окутуучусу Кулболдиева Кипариса Мусапова. Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасынын доценти, ушул кафедраны бир канча жылдар бою жетектеген биздин сыймыктуу кесиптешибиз, педагогика илимдеринин
кандидаты доцент Сураналиева ханым Халбековна. Стипендия менен мектепке чейинки мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы улуттук университеттеги жалпы конкурста 83 кафедранын арасынан эң биринчи орунду жеңип алган кафедранын башчысы, биздин факультетте декандыкта кызмат аткарган педагогика илимдеринин кандидаты, профессор, окуу керемет долбоорунун мастер тренери Адылбек кызы Гүлназ. Филологиялык жана социалдык экономикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент, биздин сыймыктуу кесиптешибиз, көптөн үмүттөндүргөн кесиптешибиз Кудайбергенова Зейнеп Совхозбаевна элекеши. Биздин институттун өзгөчө бир бөлүмү бар, бул педагогикалык колледж. Алгач улуттук университеттагы эң биринчи ачылган өзүнүн тарыхында, 100 жылдык тарыхында педтехникум болуп ачылган. Бул 100 жыл кайра 90 жылдан кийин кайра кайталанып, алгач биз 2009-жылы педагогикалык колледж болуп ачылып, андан кийин педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтуна 20 күндөн кийин кайра түзүлгөнбүз. Ошол педагогикалык колледждагы бүгүн биздин курамыбызга кайра окумуштуулар кеңешинин чечими менен кайтарылып берилди. Бул үчүн Төлөбек Абыловичке дагы бир ирет терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына ушул колледждин жаш жана мыкты жетекчиси, көптөн үмүттөндүргөн биздин сыймыктуу кесиптешибиз Шарабидинов Мирбек Төлөбекович. Педагогика Исабулдин атындагы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун директорунун окуу иштери боюнча орун басары. Ушул институтта ачылган күтөлгөн күндөн баштап иштеп келе жаткан Назарова Гүлзада Сагынбековнага дагы тапшырылат. Исабидинов Искендер Чоңкурунчу агайыбыздын тун уулу Нурлан жана Бактуу Илежеде Айнурага жалпы үлесүнө биз ушул биздин мугалимдерге колдоо көрсөтүп, мындан ары дагы студенттерге колдоо көрсөтүп, Исабидинов атындагы стипендияны уюштуруп, ошону каржылап бергениңиздерге рахмат. Мындан ары бул биринчи жолу бирок салттуу түрдө жыл сайын мугалимдер күнүнө мугалимдерге берилет. Ал эми студенттер күнүндө студенттерге ушундай стипендиялар эң мыкты деген студенттерге тапшырылат. Ушул стипендияны негиздеп жаткан Нурлан агайыбыздын уулуна сөз берсек. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, эң биринчиден сиздерди кесиптик майрамчылар менен чын жүрөктөн эмгегибиздин атынан сиздерди куттуктайбыз. Анан негизи мугалимдик кесип бул эң кымбат, эң ардактуу, эң сыймыктуу кесиптердин бири болуп, анткени мугалимдер сиздер келечек буундарга алим билим бересиздер. Ошол менен бирге биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салым кошуп келатасыздар. Мен айтайын дегеним, адамзат бул жашоодо 3 нерсеге өмүр бою арыз дейт. Жашоо берген энеге, күндү көргөзгө, жарык берген күнгө, анан билим берген мугалимге.
Урматтуу мугалимдер, сиздерге терең таазим кылабыз. Сиздер барсыздар. Жана Төлөбек абыйчы айткандай бүт кесиптердин ээлери ушу сиздер мугалимдер окутпаса кайдан келет. Сиздерге ден соолук дагы жолу албан чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Дагы жолу байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана жогоруда атактуулугун айтып кеткендей ушу атабыздын ысымы ээлеп алгандан кийин ушу экинчи ирет институттун иш чарасы болуп атат. Өлкөдө конференция болду эле май айында. Биз ошол жетекчилик менен Рахат Абдулла менен кеңешип ошол 7 мугалимдер, жакшы мугалимдерге ошо стипендияны ыйгардык. Кудай буйрса бул башы, дагы студенттерге да стипендия бар болот. Анан дагы биргеликте кудай буйрса институттун жамааты менен жакшы көптөгөн иштерди кылабыз деп ойлойбуз. Дагы бир жолу Төлөбек абыйчы сиздерге да рахмат, жалпы университеттин жамаатына да рахмат. Ошол атабыздын атынан колдоп, ысымын ыйгарып бергениңиздер үчүн баарыңыздарга атайын таазим. Чоң рахмат. Дагы бир сыйлык ээси бир аз кармап келип калды. Биздин филологиялык жана социалдык экономикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент Кудайбергенова Зейнеп Совхозбаевна. Кичинекей бир өрүмүбүз бар эле. Ага тапшырып койгонго болсо кеңештерди түзүлгөн. Жалпыңыздарды сіздеріңіздер қош болсын деп, жағымдағы десте болсын қалмаңыздар. Öldük çağrılardan sabah yaşanan haberin kalmaktadır. Muhaliflik meydanının jokerleri bağırmanızlardır. Bugünkü kestik meydanlardan hak dilen çin beyninden tuta koyulsa dedizler. Kesik köprü. Bir o şu kesiklerden kıl çokusu bu muhaliflik kesik. Al Balabakçı'dan başlayıp prezidentke çeyinki mezgildi meykinlikten uçaklatır. Oşol meykinlikten kahramanları buna sizler ister. Ben sizlerge mekendeniz olup işinizde iyilik kalayım. İkinciden, memleketin жүрөгү bu muhalim. Eğer muhalimdin materialdık, moraldık makamı beken bolsa, memleket güçlü olur. Memleketin takdırı kim çeçer? Elbette muhalim için. Memleketin takdırı kim çeçer? Elbette mektep çeçer. Bilim verimi bana, ilim bana, progrestir aslında. A progres, ülkenin takdırı. Ülkenin deyip memleket deyip ekemdir. Şu zor meykinlikte meynet kılatkan sizler, sizlerin hareketinizde, meynetinizde ülkenin açarını açıptır. Hazır, Жақшынапай бізден коллектив іштеген мұғалімдер сыйлықтарды алышты. Алар бұл игілікке өжір еңбек менен, тынымсыз мейнет менен жеткендігіне барлық тоғыда отырамыз. Қырғыз елінің бақыттысы тағдайы бұл білімде. Нұрмолдадан, Алдаш Молдадан, Молда Қылыштан, Молда Нияздан, Андан бері Шынар Арабай, Bazarkul Danyar, Namatov, andan beri Yunus Ali, jana başkalarının еңбегі bizde ел қылып жүргізіп тұр. Мына ошол көштү уланысы
Mına sizlerin oku jayda atlanıp жүрген İskender Aynar oldu. Al kişi Kırgızstandagı жогорку билим берүүнүн көрүнүктүү өкүлү жана мыкты лидерлер болду. Мына кишинин үй-бүлөсү келип, бактылуу эже баш болду. Институт мугалимдерине жакшылыкка тилеп ойлогончу. Силерге чоң рахмат. Бүгүн ушул жерде отурган көпчүлүк мугалимдердин тарыхы эстимунун мейкиндигинде анын шууратында, добушунда İskender İslamiyet'in ömrünü almışlar. Bu çok bakın. Daha şu aşırı çıktı. Daha bir olmaya aramızda olsun. İşinize iyi olsun. Çok bakın. Şu pedagogika tarmağındağı az da olsa, büyük de olsa özünün sağlığını koşup gelecek adamlar. Oşun için bugünkü bayram, olacakta bayram, bizim üniversite için, sizlerin institutlar için, Cavbele Kırmızı için ödülür, çok cana manın iş çarada orada oturam. Muharip degen kim, azara bayanlar aytıldıkında bu öte жоопкерчиликтүү, öte tattal, öte sыйлыктуу, ошол эле мезгилде öte баалуу, өлкөнүн келечегин жарата турган кесиптин ээлери болгон турасыңар. Эгер ушул отурган мисалы үчүн мен өзүмдө эле кыргыздарда дайым айтабыз да мугалим мөмөлүү даракты. Ошол мөмөлүү дарактын арасында кыргыз элинде бир аз да болсо төбөсү көрүлгөн бир окуучулардын чыкса, кесипкөйлөр чыкса, ошол мугалимдин жетишкендиги. Мен ойлойм ушу баарыбыздын ошондой bir salımımız var. Ошол жана айтылгандай жөнөкөй жумушчудан баштап президентке чейин бардыгы мектептен билим алышат. Ошол башталгыч мектеп, мектепке чейинки мектеп, жогорку мектеп анан жогорку окуу жайлардын булардын баардыгы ошо баарыбызды бириктирип турган бүгүнкү күндүн инсанын тарбиялоо, билим берүү, аны кесипкөй катары жеткирүүдө жатат. Ошон үчүн ушул эмгегибизди, ушул жолду тандап алган студенттерди алдыдагы кыйынчылыктардан коркпой, жоопкерчиликтен коркпой, ошол ишине берилгендер келди деп ойлойм дагы. Биздин жолубузду жолдой турган уучубуз кур эмес деп чоң бир ишеним аттуу менен бүгүнкү байрамдарыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга чын ден соолук, эмгектериңерде ийгилик, үй бүлөдө тынччылык болсун. Эң негизгиси ушу тандаган ишиңер, кылган ишиңер менен терең канааттанганыңды каалайм. Чоң рахмат.
Кыргыз Улуттук университетинин Исамидинов атындагы педагогдорду кайра максаттуу даярдоо институтунун жалпы жамааты, анын ичиндеги биздин жакынакай сыйлуу урматтуу эже агайларыбыз, мына бул жерде жалпылдап отурган бүгүнкү күндүн жаштары, студенттери, эртеңки күндүн келечек ээлери, кечээ бүгүн белгилеп жаткан сиздердин жалпы мугалимдер күнү менен, жалпы билим берүү системасындагы кызматкерлердин күнү менен чын жүрөктөн чоң Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профсоюз комитетинин атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Анан эми жогоруда айтылгандай мугалим өмүрү дарак, мугалим агып жаткан билим булагы деп бериши, мугалим бүгүнкү күндө өтө бир жакшынакай бир сыйга, баалоого жана бир жакшынакай бир куттуктоолорго дайым бир татыктуусуздар дайым ушундай белгилеп келүүгө биз илдеттүүбүз дегендей. Анткени өзүңүздөр билесиздер, дүйнөдө белгилүү адамдар айткандай, мамлекеттин же өлкөнүн өсүп өнүгүшү бул билим системасы менен түздөн-түз байланыштуу экенин, аны өнүгүүнүн өсүүсүнө билим системасы көп эмгек кылып, көп ийгиликтерди жаратары бүгүнкү күндө да баарыбызга белгилүү. Ошол билим системасынын өзөгү болгон, жүрөгү болгон биздин мугалимдик тарапта кызмат кылган адамдар дагы бир жолу сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөрдөгү жакшылыктар менен бирге аманчылык болсун. Анан эми бул жерде дагы айта кеткендей, бүгүнкү күндө Эскендер чоң Өбүш Исамидиновдун үй бүлөсүнө, бактык келечеге, Нурлан уулуна, Айнура кызына, ушул биздин чоң коллективдин атынан дагы бир аз сылга айтып коюуга уруксат этиңиздер. Бир жакшы иштин башайдан баштап, мына биздин студенттердин мыкты окуганына өрөлгө жөлөк болуп, мотивация берип, анан эми биздин мугалимдердин эмгектерин баалап отурасыздар. Эскендер агайдын өмүр жолу басып өткөн изи кылган иштери мына бүгүнкү күнгө чейин ушул жерде университетте менен түздөн-түз байланышкан. Биз кечээ сөз кылгандай, Эскендер агай ушул университеттин дубалына студент болуп кирип, ректорлук кызматка чейин иштеп, ректорлук кызматты дагы жакшынакай аркалап келди. Анан эми ушул агайдын атын өчүрбөстөн дайым эскерип эмгегин баалаш үчүн сиздердин жамаат кабыл алган чечим боюнча ушул институттун аты Эскендер агайдын аты берилди. Ушул иште дагы мына Рахат Токтоолуна дагы көп эмгектерди кылды. Бүгүнкү күндө институт болуп, факультеттер институт болуп деңгээлге өсүп өнүгүп отурасыздар. Мен ойлойм, бул институт эртеңки күндө да көп ийгиликтерге жетет. Ошонун ичинде Рахат Токтоолуна өзү биринчилерден болуп, ушул институт болгондо докторлук диссертациясын коргоп, кечээ жакында бир жума 10 күн боло элек ушул докторлук даражасын бекип, биздин ректорубуз, урматтуу ректорубуз жакында эле өзүнүн демилгеси менен ушу докторлук диссертацияны жактагандарга, илимди алгандарга 50 000 сом өлчөмүндө материалдык сыйлык берүүнү биринчилерден болуп, мына Рахат Токтоолуна ээ болуп отурат. Муну да куттуктап койсок. Жалпы дагы биз ийгиликтерди каалайбыз. Ошонун ичинде профсоюз ишинде, жалпы коомдук иштерге мыкты катышкандыгы үчүн профсоюз уюмунун атынан университеттин коомдук жана профсоюз иштерине активдүү катышкандыгы үчүн мугалимдер күнүнө карата Эскендер Исамидиновдун атындагы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун мектепке чейинки мектеп педагогикасы жана билим берүүнүн технологиялары кафедрасынын башчысы, педагогия илимдеринин кандидаты профессор Адылбек кызы Гүлназ артак грамота менен сыйланат. Ушундай бир грамота менен педагогикалык колледждин окутуучусу Жылчиева доктор Гүл Сарыкуловна сыйланат.
кафедранын аға окутуучусу Эсенканова Анаргул Булбековна сыйланат. Педагогикалык колледждин окутуучусу Мадиярова Кенжайым Курбаналиевна сыйланат. Ушундай эле ыраазычылыкка Айдаралиева Алима Алтынбековнага. Ушундай эле грамота менен институттун филология жана социалдык экономикалык билим берүү кафедрасынын доценти, филология илимдеринин кандидаты Абдумомунова Апал Омарбековна сыйланат. Коллегалар, урматтуу жамааттын өкүлдөрү, өзүңүздөр белгилүү болгондой бүгүнкү күндө ушул институтта көптөгөн мугалимдер башынан баштап, илерден баштап иштеп келе жатышат. Анан биз дагы профсоюз комитети Кыргызстанда иштеп жаткан түрк фирмалары, алар өзүңүздөр билесиздер, Түркияда, Турцияда, Анталияда эс алууларды уюштуруп жатат. Ошол бир фирманын өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатып, биз бир мүмкүнчүлүктөрүбүз бар эле. Анталияга 7 түндүк, 8 күндүк, 5 жылдык отелде бекер жашоосу, эртең мененки тамагы бекер, 8 күндүк экскурсиясы бекер, андан тышкары 1 күндүк гала ужины бекер. Анталия шаарына эс алууга бүгүнкү күндө ушул институттун улуусу, сулуусу, ардагери иштеп жаткан Мааткерим Мусапар Оролбековичке тапшырып жакшы эс алууга мүмкүнчүлүк берет экен. Мен ойлойм, ректордун сайттандай октябрь айынан айлык майынан көбөйсө, барып келгенге самолетто билет сатып алганыбызга жетет деп ойлойм. Аны эмесе сиздер үчүн Калмурат Рыскулов агабыздын Куруларга деген чыгармасын аткарып берейин. Çığa düşkün, bedenimden canım boyular, can vurgular öpkündüz, varzınan kımbat doyular. Biz mezgilde şaldan kalabız, ben solukta yaşıl borapka, öpünürüz çoğum olan bay, Argimiz kargay uğraktay. Bul düğünü gelgendir seni, Getkiz kılıp çasap koy soçur, Belgi
сыймыктаган эже агайлар. Сиздердин берип турган кесиптик байрамыңыздар кут болсун. Өлкө келечегин өз салымын кошуучу патриот жаштарды тарбиялоо бул сиздердин тандаган эң татыктуу, ардактуу ишиңиздер экендигин сезе билүү менен биз Жусуп Баласагын атындагы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институттун студенттеринин атынан сиздерге таазим этебиз. Мүлкү демекчи сиздердин маанайыңыздарды көтөрүш үчүн биз биринчи тамашалуу